Ал эми бул идеяны биз өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз. Муну биз эл аралык тажрыйбаны карап, изилдеп, анализ кылып, ошонун негизинде биз бул пилоттук долбоорду ишке ашырдык. Кыскача айтып кетсем, азыркы учурда башка өлкөлөрдө уктоочу бөлмө деген түшүнүк жок. Бизде азыркы учурда 4909 уктоочу бөлмө бар экен, ал күнүнө 2 саат колдонот. Бул эми пилоттук долбоор ишке ашкандан кийин ар бир уктоочу бөлмөдө азыркы учурда ойносо да болот, уктоочу бөлмө да бар, бирок ал жерде да ойноп, ар бир группа өзүнчө өзүнүн бөлмөлөрү болот да. Ал эми азыр мына эл аралык тажрыйба жөнүндө айтып кетсек, Швецияда, Японияда мындай уктоочу бөлмө деген түшүнүк жок. Аларда жада калса жанагы кроваттар да жок. Анткени азыркы учурда мына Япониянын эң кызыктуусу, жуманын аягында өзүнүн ата эне өз баланын жанагы биздикине окшош эле жер төшөккө окшош эле матраска жатышат экен. Бирок жуманын аягында ошол жер матрасты подушкалар менен үйүнө алып кетип, жууп кайра жуманын башында алып келип берет экен да. Эми Өзбекстандыкын биз изилдеп жатканда Өзбекстандыкын да көрүп кеттик. Ушул долбоорду аларда ишке ашырып, 3-4 жылда 24%-дан 85%-га камсыздоону көтөргөн экен. Кудай буюрса биз дагы пландаштырып жатабыз. Ушул келаткан жылы 24-жылы региондор боюнча бардык мамлекет боюнча бул долбоорду ишке ашырып, 24%-дан 40%-га чыгарабыз деп жатабыз.